Бүгүн Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстандын президенттери Садыр Жапаров жана Касым-Жомарт Токаевдин расмий жолугушуу аземи өттү. Акордо президенттик сарайында Кыргызстан менен Казакстандын мамлекеттик желектери илинген ардак кароол тизилип, килем төшөлгөн. Мамлекет башчылары бири-бири менен учурашкандан кийин өздөрүнүн расмий делегацияларын тааныштырып, ардак кароолдун ротасынын командиринин рапортун кабыл алышты. Андан соң Кыргызстан менен Казакстандын мамлекеттик кийимдери жаңырып, өлкө башчылары чакан форматтагы сүйлөшүү залына өтүштү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Вашингтондо болгон жумушчу сапардын алкагында ири эл аралык Ситибанк банкынын жетекчилиги менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар кызматташууну улантуу, каржы жана инвестиция тармагында мындан ары өз ара аракеттенүү мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө ниеттерин билдиришти. Ситибанктын жетекчилиги республиканын экономикасын өнүктүрүүгө жана финансылык туруктуулукту чыңдоого салым кошкон финансылык долбоорлорду колдоого кызыктар экенин билдирди. Тараптар бул жолугушуу Кыргыз Республикасы менен Ситибанктын ортосундагы өнөктөштүктү тереңдетүү үчүн баштапкы чекит болорун белгилешти. Ысык Ата районунун Кең Булуң айыл өкмөтүндө картошканы кайра иштетүүчү завод курулууда. Президенттин Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнөн маалымдашкандай, заводдун курулушу аяктаса жүздөгөн адамдар жумуш менен камсыз болот. Бирок бул жерде жумуш орундарын түзүү гана эмес, фермерлер үчүн айыл чарба продукциясын туруктуу сатуу мүмкүнчүлүгү да абдан маанилүү. Учурда көпчүлүк дыйкандар түшүмдүн көптүгүнөн картошканын арзан баасына туш болушуда, ошондуктан аны кайра иштетүү аркылуу башка продуктун өндүрүп, сатуу көбүрөөк пайда табууга мүмкүндүк берет деп айтылат маалыматта. Бишкектеги тез жардам унааларынын көйгөйлөрүн чечүү максатында көчмө жыйын өткөрүлүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, көчмө жыйынга Жогорку Кеңештин депутаттары, Ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчилигинин, ошондой эле тез жардам кызматынын өкүлдөрү катышууда. Анда тез жардам кызматынын унааларына коопсуз шаар долбоору аркылуу айыппулдар келип жаткандыгы боюнча маселе көтөрүлдү. Эл өкүлдөрүнөн турган комиссия тез жардам унаалары бузган жол эрежелерине чыгарылган токтомдор жана аларды комиссиянын кароосу менен жокко чыгаруу тартибин карашты. Жалал-Абад шаарынын Тайгараев атындагы аймактык башкармалыгында эл аралык талаптарга жооп берген логистикалык борбор ачылды. Логистикалык борборду жеке ишкер Түгөлбай Сейдалиев негиздеген. Ага АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги катардык ишкер колдоо көрсөткөн. Борбордо мөмө жемиштерди кургатып, аны сактоо, таңактоо жумуштары жүргүзүлөт. Муздаткыч кампанын сыйымдуулугу 800 тоннаны түзөт. Бир жыл ичинде мында 200дөй жаран иш менен камсыз болот. Мындан сырткары 700дөй дыйкан фермерлер менен иштешүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Бишкекке бүгүн туристтик поезддин 3-чү каттамы келди. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын маалыматына караганда 70тен ашык саякатчы Америка жана Европа өлкөлөрүнүн жарандары туристтерди тосуп алууга Бишкек балыкчы мэриясынын кызматкерлери жана Кемин районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышты. Быйылкы жылы туристтик поезд муну менен өлкөгө 3-чү жолу келип жатат.